Бул жерде теги ГСИНдин өкүлү барбы? Бар, бар. Азыр бул жерде депутаттар башкы мыйзамда жазылган беренелерди окуп берди да, 22 беренени окуп берди. Кайсы мыйзам негизинде, кайсы приказдардын негизинде, кайсы негизи укуктук нормалардын негизинде камераларды койдуңар? Камераны койдуңар. Жаза аткаруу мамлекеттик кызматтын төрагасынын орун басары Дүйшөнбиев. Урматтуу депутат, жаза аткаруу кодексинин 12 беренесине жана 55 беренесине ылайык администрация мекеменин администрациясы видеокамера койгон. 2 видеокамера коюлган, бирөө сыртында жана бирөө ичинде. Ичиндегисин администрация карабайт, ал борбордук аппаратка чыгарылган, бир гана киши билет, паролун бир гана киши карайт. Экинчи сыртындагы камера аны администрация ошол жактан өздөрү көзөмөлдөшөт. Теги сиз айттыңыз, жаза аткаруу кодекси негизинде кайсы статьялар? 12 статья, анан 55 статья. 55. Ал силер ГСИНдин приказ бердиңерби же өздөрү эле тиги кайсы кыр жетиде отурабы? Туура 47 мекемеде. Алар өздөрү эле чечим чыгарыштыбы? Өздөрү мекеменин жетекчисин өз чечим чыгарат. Өздөрү буйрук чыгарып, буйрук өз негизинде, мыйзам негизинде чыгарылат, ошол буйруктун негизинде чыгарылды. Мекеменин жетекчиси кабылданат, ооба. Экинчи суроо, теги ал интернетке байланыштуубу камера? Борбордук аппаратка чыккан интернет менен байланышат. Паролун эч ким билбейт, бир гана киши билет. Бир гана киши билет, ал көрө алат. Биздин сотрудник. Ал бир киши эмне түнү күнү 24 саат отурабы ушул жерде? Жок. Ал атайын биздин кызматкерлер бар, эмеде, пультта. Ошолор карайт. Бир бекитилген смендешип карап турат, паролун бир гана киши билет, башка интернет. Онлайн режимде экен да? Туура, онлайн. Эми сиздер дагы ушул приказ, жетекчи катары ушул приказды кайрадан карап чыккыла, мыйзамдуулугун карап чыккыла. Бул жерде мына 22 статьяда 3-2 бөлүгүндө конкреттүү түрдө жазылып турат. Гумандуу мамиле жасалышына деп. Эгерде мына азыр бул жерде баяндамачы айтып кетти, бир дагы башка камералар коюлган эмес экен. Бул мындай өзгөчө бир мамиле болуп атат да. Ошондуктан сиздер дагы, мен мына 12 статья менен 55 статьяны жазып алдым. Ал статьяны биз дагы окуп алабыз, окуйбуз, көрөбүз эмне статья экен. Ошон үчүн сиздер приказды, эгер силер берген приказ болсо, мыйзамдуулугун карагыла. Теги мекеме берген приказды, ошол мыйзамдуулугун карагыла. Ошонун негизинде жыйынтык чыгарыла. Рахмат. Макул. Биз эми Жогорку Кеңеш мыйзамдын аткарылышын көзөмөлдөйбүз да, туурабы? ГСИНдин мен суроо бердим, кайсы беренелер негизинде камералар коюлган. 12 берене жана 55 берене боюнча камералар коюлду деп жазылып атат. Айтты. 12 беренени карап чыксам, 12 берене соттолгондордун жеке коопсуздугуна болгон укугу. Башка соттолгондор же башка адамдар тарабынан соттолгондун жеке коопсуздугуна коркунуч түзүлгөндө, ал арыз менен эркиндигинен ажыратуу түрүндө жазаны аткарып жаткан мекеменин ар кандай кызмат адамына өзүнүн жеке коопсуздугун камсыз кылуу жөнүндө өтүнүч менен кайрылат. Өтүнүч менен кайрылды беле? Кайрылганбы? Кайрылган. Мага коркунуч болуп атат, ошон үчүн мага камера койгула деп өтүнүч болдубу? Камера боюнча өтүнүч болгон эмес. Мына эми 55 статья сиз айттыңыз. Көзөмөл жана контролдо жүргүзүүнүн техникалык каражаттары.
түзөтүү мекемелеринин администрациясы качуулардын жана башка кылмыштардын жаза өтүүнүн белгиленген тартибин бузуулардын алдын алуу, соттолгондордун жүрүшү турушу жөнүндө зарыл маалымат алуу үчүн угуп, көрүү, электрондук жана башка техникалык каражаттарды пайдаланууга укуктуу. Качууга коркунуч болгонбу? Башка кылмыштарды жасаганга бир мындай коркунуч болгонбу? Же тартиптерди бузганбы? Ошонун негизинде жасалыш керек. Ошон үчүн урматтуу Канат Кезбекович, мыйзамдардын аткарылышын көзөмөлгө алыш керек. Ушун токтомго, ошонун негизин токтомдо жазыш керек. Кийин ушу токтом негизинде биз мыйзамдын аткарылышын анын өзүнчө бир комитет өткөзүп угайлык. Менин сунушум бул. Рахмат. Бул Бактыргич, сиз жогорку кеңештин токтомуна сунуш кылып атасыз да? Анда сунуш берсеңиз, эртең биз палатадан карайлы. Анан Курманкулович, бу жерде мындай да регламент негизинде иштеп атабыз да. Биз болсо өзүбүз баа берген жокпуз комитетчи. Биз болсо мына мен дагы уже окуйм, Кыргыз Республикасы кыйноолордун жана башка катаал